Ислам дини керемет. Адамдардын жашоосун ушундай бир тыкандык жана тактык менен тартиптейт, эч бир карама-каршылык таппайсың. Албетте, ислам жөнүндө кабары жок караңгылар аны ислам деген сөздүн өзүн да карама-каршылык менен кабыл алышы мүмкүн. Бирок исламга сүңгүп кирген адам, жашоосун ислам менен уюштурган адам анда эч бир карама-каршылык таппайт. Ислам адамдарга жашоосун жеңилдетүү үчүн берилген жашоо эрежеси. Ислам бир керемет. Ошондуктан ислам үчүн мусулман жанын да аябайт, байлыгын да аябайт, убактысын да аябайт. Анын жашоосунда бирден бир баалуулук бул анын дини. Бирок ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген мусулмансың десе, алхамдулилlah мусулманмын дейт. Бирок өзүнүн дининин өкүмдөрүн билбеш мүмкүн. Бүгүн бул катардагы көрүнүш болуп калды. Өзү мусулманмын дейт, бирок дининин өкүмдөрүн билбейт. Эмне ага милдет билбейт. Аллах ага эмнени милдет кылды? Билбейт. Арак ичпе деди, өкүм. Бузукулук кылба деди, өкүм. Колуң ачык кыл деди, өкүм. Ата-энеңди бак деди, өкүм. Намаз оку деди, өкүм. Орозо карма деди, өкүм. Андан башка да толтура өкүмдөр бар, билеби? Намаз окушубуз керек албетте, бирок эми буйруганда окуйбуз. Тим эле вертолет менен келип бирөө буйрат, "Эй, паланчы, намаз оку." Жок, ага буйрулган. Ислам өкүмү ага берилген. Оку, балагатка жеттиңби, намаз оку. Билеби ушуну, аңдадыбы? Намаз окугандар деле ислам өкүмдөрүн билеби? Бүгүн мына адал болгон нерсе эртең башка учурда арам болуп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда азыр арам болуп турган нерсе бир канча шартта адал болуп калышы мүмкүн. Билеби ушуну? Исламдын өкүмдөрүнө кызыгып көрдүбү? Анткени анын жашоосунда ушул керек нерсе. Ал билиши керек. Эмнеге өзүнүн карамагындагы үй бүлөсүнө да, коомуна да түшүндүрүү үчүн, жеткирүү үчүн. Мунага арам, мунага адал. Буга мындай мамиле, буга мындай мамиле. Мына ушул өкүмдөрдү билүү бул мусулмандын чөнтөк дептеринде жазыла турган 1-чи, 2-чи, 3-чү деп тартиптелип турган негизги жазуулардан болуш керек ислам өкүмдөрү. Өзүңүздүн диниңиздин өкүмдөрүн билесизби? Мусулман.